Таңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздерге бүгүн эндикти кандай туура колдонууну көрсөтүп беребиз. Тагыраак айтканда румянаны. Бизде көпчүлүк айымдар өздөрүнүн бет формасын жакшы билишет, өздөрүнүн аябай жакшы боенушат деп айтсак деле болот, бирок ошо эндикке келгенде эле такалып калышат. Кандай кылып койсом туура болот, бетиме койсомбу же сөөгүнө койсомбу же помадам түсүнө дал келиш керекпи деп ойлонуп туруп, негизинде акырында жыйынтыгында алар же болбосо өтө кыпкызыл кылып, же болбосо такыр койбой коет. Бул дагы биздин макияжыбызды анча эмес көрсөтүп коюшу мүмкүн. Биз биринчи румяна эндик коюштун алдында биринчи түстү аныктап алышыбыз керек. Эгерде биз өтө аппак болсок, биз бетибизге көбүрөөк муздак тондогу түстөрдү тандайбыз. Бул мисалы үчүн пушту түстү алсак болот. Эгерде кара тору болсок, биз уже жумшагыраак, жылуураак түстөрдү тандайбыз. Бул терракот, ток сары, шабдалын түсүнө окшогон түстөрдү тандасак болот экен. Бул кыздын бети аппак болгондуктан биз пушту түстү тандайбыз. Бирок пушту түстү таңдаардын алдында да биз чачын аябай карап кетишибиз керек, чачынын түсүн. Эгерде чачы сары болсо, биз пушту түстөн алысыраак болушубуз керек. Эмнеге дегенде, сары түстөгү адам, сары чачтагыларга пушту түс жарабай калат. Аларга билинер билинбес эндик коюшубуз керек. Эгерде көңүл түстөгү чачтар болсо, биз жана эле мурда айтып кеткен кызгыл түстөрдү колдонобуз. Эгерде бетибиз биздики 4 бурчтук болсо, биз бетибизди стандартка жакындатырыш үчүн биз бул жактан баштап мурунду көздөй тартышыбыз керек. Ошондой бетибиз визуалдуу түрдө кичирейет. Эгерде бетибиз жүрөк формасында болсо, бул жагы жоон, бул жагы ничке болсо, биз бул жакты көздөй тартабыз. Мурунду өйдөрөөк көздөй тартабыз. Эгерде биздин бетибиз сүйрү узун, өтө узун болсо, мындай узун болсо, визуалдуу түрдө бетибизди кыскартып, стандартка жакындатырыш үчүн биз бетибизди туура горизонталдуу эндикти коебуз. Ошондо биздин бетибиз кыскарат. Азыр мен сиздерге үй кожойкелери үчүн үй шартында кандай эндик коюшту көрсөтүп берем. Ал үчүн бизге бир гана кашык керек болот. Кашыкты биз коюп алабыз дагы, сөөктүн түбүнө коюп алабыз дагы. Биз көбүнчө бул жагынан тартышыбыз керек. Бул жагынан тартып, өйдөй карата кетебиз. Ошол эле жол менен экинчи жагын да жасап алабыз. Эндик койгондон кийин кыздын бети куп-куу болбостон жандуураак болуп калды. Жана мына эки чекесиндеги сөөктөрү көлөмдүүрөөк болуп, бети формасы өзүнө чыгып калды. Жаактардын чекесин эмне үчүн беребиз? Жаак, мисалы үчүн семиз адамдар бар. Жагы мындай экинчи эги болот. Ошо экинчи эгин жок кылыш максатта карараак түстөгү эндиктерди коебуз. Ошонун жардамы менен бетибизди арык көрсөтсөк болот. Бетибизди арык көрсөтүш үчүн дагы бир трекку, мисалы үчүн мына эки жерге койсок дагы көрөнгүч эндиктерди бетибиз фактурдуу болуп калат. Бетибиз кырдуу, аябай кырдуу чыгарса болот. Жана биз мурундарды эндик менен түздөп алсак болот. Узун мурундарды эндиктин жардамы менен кыскартсак болот. Картошка мурундарды эндик менен узун көрсөтсө болот да. Эндиктин жардамы менен бетибиздин түзүлүшүн кыйла өзгөртүп алсак болот.